Өткөн күнү Рамазандын 3-чү же 2-чү кечелери. Урматтуу жамаат, дагы бир нерсеге токтолуп өтөйүн ушул жердечи. Мына ошол алдыбыздагы Кадыр кечесинде дагы, андан сырткары мына ошол Рамазан айы ичи дагы кичине ибадаттан кабилетте калбайлы туугандар. Айылда таравихке бир 15 мүнөт убакыт калды. Үйдөгүлөргө кичине бир нерсе алып келип берип коюшум керек болуп калып, дароо магазинге түштүм. Айылда өзүбүздүн айылдачы. Магазинге түшүп, магазинде ала турган нерсемди тезирээк алып, эми чыгып кетип атсам, үстүндө бильярдкана бар. Мусулмандын жигиттери, мусулмандын балдары бильярдканада жүрөт. Адамдар ибадатта таравихте жүрөт, таравихке шашылып жүрөт. Ал хажакалар ибадат оякта бильярдканада жүрөт. Наузу билла. Бул мусулманга жараша турган нерсе эмес туугандар. Бул мусулмандын кыла турган амалдары эмес. Барып айттым, мен жүрөгүм чыдабады чындап. Чыктым, акыры бильярдканасына кирип айттым. Бу кандай жерди карайт. Менин алдымда жерди караганым ол эч нерсе эмес. Эрте кыяматка барганда бүт Адам алейхиссаламдан тартып кыяматка чейинки бүт инсандар тизилген жерди караган болсоң, анда жаман болот ал кыяматтагысы. Андагы шермендечилик өтө катуу жаман болот туугандар. Мына ушундай Аллахтын рахмат айы келип атса, Аллахтын кечирим айы келип атса, тосоктон кутулууга бир мүмкүнчүлүк берип атса Кудай Таала бизге, пешененин саждага тийип калышына бир мүмкүнчүлүк берип атса, анан мына ошол күндөрүбүздү бильярд менен өткөзүп аткан болсо, наузу билла. Сен кандай өзүңдү мусулманмын дейсиң анда? Кандай мусулмандын перзентимин дейсиң? Ушул Рамазан айында ушундай бир бейхуда нерселер менен өткөзүп атсак. Айрыкча жаштар, дагы бир нерсе бар жаштарда. Мына ушул Рамазан айында колубуздагы телефонду алып алабыз, түнү менен игр ойноп чыккандар бар, наузу билла. Тасбих айт ошонун ордуна. Бир тасбихиң 700дөн 700 миң эсеге чейин көбөйтүлүп берилет атат Рамазан айында. Ондан караганда ошол играны ойногонуңан караганда орозо карма, таравихти оку, келип уктаган болсоң, уктаганыңа ибадат болот сен үчүн. Орозо туткан инсандын уктаган уйкусу ибадаттын ордуна өтөт дейт пайгамбар алейхиссалам. Анын оозунан чыгып аткан демдери тасбихтин ордуна өтөт дейт пайгамбар алейхиссалам. Келиңиздер туугандар, бул Рамазан айыны капилет менен, мына ушундай бир оюндар менен, ушундай бир бейхуда өткөзүп бере турган болсок, наузу билла туугандар. Анда биз кыйын болуп калат, анда биздин акыбалыбызчы. Өткөндө алдыңкы Рамазан айынын башталышынан алдындагы жумаларда айттык, эмнени? Bir kafir, gayridin, dinsiz аял, кичинекей баласын жетелеп Рамазан айында мусулмандардын арасынан өтүп атты. Баласынын колунда наны бар эле. Баласынын колуна бир урду, мусулмандардын мына ушул айын урматта деди жок дегенде. Бирок ал инсан ошол аялга өлүм мезгилинде калима насип кылды. Мына ошол аял бейиште көрүлдү, алымдардын түшүндө бейишке киргенин көрдү. Эмне себептен? Рамазанды урматтагандыгы себебинен. Бир кафир аялга Рамазанды урматтагандыгы себебинен өлөр мезгилде иман насип кылып аткан болсо, сен мусулман болуп туруп Рамазанды урматтабасаң, сен кандай мусулмансың анда? Келиңиздер туугандар, Рамазан айыбызды даңазалайлы, даңтайлы. Мына ушул айда күнөөлөрү кечирилбеген адам, наузу билла. Пайгамбар алейхиссалам хадисинде айтат: "Рогима анфу рожул дахала алейхи Рамазан, сумман салаха фалам югфарлах." Мурду менен жергеш калсын дейт. Мына ошол Рамазан айында игер ойногондор, именно сиздерге тиешелүү бул хадис. Рамазан айында бильярд ойноп өткөзгөндөр, именно сиздерге тиешелүү мына хадис. Мурду менен жергеш калсын дейт пайгамбар алейхиссалам. Рамазан айы кирип туруп, Рамазан айы чыгып кетти, бирок анын күнөөлөрү кечирилбей калды. Аллахка пешенеси сажда тийбей калды. Рамазан айыны игра менен өткөзүп берди. Рамазан айыны бильярд менен өткөзүп берди. Рамазан айыны ибадатсыз, орозосуз, таравихсиз өткөзүп берди. Наузу билла. Ал адамды пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мурду менен жергеш калып кор болсун" деп атат пайгамбар алейхиссалам, наузу билла. Туугандар, келиңиздер, бул Рамазан айыны капилетте өткөзүп албайлы. Рамазан айы бул Аллахтын рахматы түшө турган, ибадат кыла турган, Кур'ан уга турган. Мына таравих намаздарыбызда катмы Кур'андар болтат. Мына ушунун рахаты өзү канча. Мына ушул жерде туруп алып, кеңири мечиттерибизде азандар айтылып аткан болсо, мына ушул жерде келип алып кеңири катмы Кур'андарды микрофондордон угуп аткан болсок, ушуну келип уга албай аткан болсок, наузу билла, андачы.